Кстати, у меня вчера было день рождения. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сизге чоң рахмат. Мен туулган күнүмө берген белеңизди мен эч качан унутпайм. Менин бир тууганыма иш козгойм деп коркуткан УКМК кызматкерлерин мен да унутпайм. Бирок мен 5 октябрда 2020 жылы 2 жылдан кийин парламентке келсем, ушинтип мени УКМК коркутат деп ойлогон эмесмин. Дигече депутаттар менен сүйлөшсөм, бардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыптыр. Мен эми жакын туугандар мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе. УКМК ушуга чейин барсаңар, анан оокат бизнесиңерди тартып алам десеңер, бул Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес. Менин атамды 2005 жылы Бакиевдер атып кеткенде, ошондо бир ушундай ызычы болгон. Жайында 2 ай коркутуп үркүтүп текшерип чыктыңар. Анда Акылбек Усенбековичтин кабинетине чейин барган, президентке чейин жеткем. Ошондо деген кандай сөз болду эле билесизби, урматтуу төрага? Сурабалдиева деген чүйдүн элин көтөрүп деген митинг даярдап атыптыр деп. Аудиозапись бар деп. Ошол аудиозаписти бергиле десем, Акылбек Усенбековичтин кабинетине барсам, мага кол саат белек кылып, грамота берип, ошентип мындай кутулуп кетирген. Бул сентябрдын аягында бүткөн иш. Мына 2 ай өтө элек, эми УКМК кызматкерлери менин туугандарым бизнестерине келишип, коркутуп атыштыр. Ал кызды тыйынсыз калтырам деп, талаада каласың деп. Мен Кемпироватка добушту бергенде силер эмне даже видимость демократии не будете создавать? Я понимаю, здесь все боятся, но не до такой же степени. Мы вас для чего избрали спикером? Бардыңар табакташып болуп отуруп алып туруп, анан бизде бир-бирден ушинтип атып эле салбайсыңарбы? Машинада келатып угуп калдым. Эльвира Сурабалдиева, урматтуу депутатыбыз да, Эльвира Жыгалбековна. Так, ошол биздин ГКМБнын кызматкерлери коркутуп үркүтүп, жанагы налог боюнча маселелерди көтөрүп атат деп. Бул боюнча мен бир пояснение берип коеюн, урматтуу депутаттар. Бул маселе мындай. Эльмира Жыгалбековнанын өзүнүн, бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3000ден ашык контейнер бар. Так, ошол контейнерлерден булар, мен эми түшүндүрүп бергенге мажбур болуп атам. Бир нече мындай маселелерди ачканга мажбур болуп атам. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000ден жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы, эң аз жыйнаганы 7000ден 15000ге чейин жыйнашат. Ошол жерде налогтордун баарын эсептеп чыкканда, муну ГКМ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговый инспекция эсептеп чыкканда, бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде налог төлөбөй коет. Так. Бул боюнча акты түзүлгөн. Жана муну булар төлөөгө милдеттүү. Бул элдин мамлекеттин акчасы. Анан депутатмын деп туруп эле бул жерден чыгып трибунан бар деп туура эмес маалыматтарды таратканды токтотуш керек. Биз эч кимге эч кандай мыйзамсыз мамиле кылбайбыз. Кылууга акыбыз дагы жок. Анан сырткары дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында алдын айтып коеюн, эртең дагы айтып чыкпагыла. Так, кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында Ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар. Араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал боюнча бизге керектүү адамдар өздөрүнүн арыздарын берди. Биздин милдетибиз. Эгерде ошол арыз түшсө, биз аны карабай койсок, ошондо айтса болот. Мына мен арыз жаздым, мен арызым карабай атышат депчи. Ошондуктан, урматтуу Эльмира Жыгалбековна, сиз маган эч кандай претензия коюуга мындай негиз жок.
Мен сізді көрген де емесмін, сөйлешкен де емесмін, ұшырашқан да емесмін, байланышқан да емесмін. Так, ошондуктан сізді депутат қатары сыйлайбыз. Егерде сіздің қайсыл бір деңгейде мыйзам менен өзіңіздің bir проблемаңыз болса, налоговый инспекцияға барыңыз, олтырыңыздар, разберитесь. Так, рахмат, кечиресиз. Рахмат, 5-ші микрофон. Рахмат. Урматтуу салык кызматынын жетекчиси. Микрофонду аласыздарбы? Кудайберген базарында, жайында 2,5 ай текшерүү жүрдү, туурабы? Канча салыкты доначисление болду, канчасын төлөштү? Ован мен, ал мен апам. Маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин жубайы. Мурдакы эми ана вдова сейчас. Сколько доначислили? В порядке 2 миллионов. Прошло сколько месяцев с того периода проверки? Сентября. 2 месяца. Bir ay. Bir ay өттү. Bir ayda сизди адашты деп, сизди ГКМБ текшердиби? Жоопкерчиликке тартылдыбы бирөө? Салык кызматынан? Жок. Тартылган жок. Сиз адаштыңызбы? Же Камчы Кыдыршаевичтин бир тууган иниси биякта турат? Элвира, сен Кемпироватка каршы бербедиңби? Өзүңдөн көрдү деген сөздү мен кандай түшүнөйүн анда? Биякта азыр иниси айтат, причем тут я деп. А причем тут мои родственники тогда? Кечөө мага мына Кудайдын куттуу күнүндө, мен туулганымда мына дос отурат жанында, кабинетине чакырып алышып, гүл берип, торт берип, туулган күнүңүз менен куттуктап деп, ошактан сураганда ма берген жооптору. Жанында отурган кишисинен мына бир тууган иниси. Бул эмне дегендик десем, эми сиз каршы бербедиңизби дейт. Анан менин тиешем жок деп ошентип жооп берет. Жок, салык кызматы сиз биз экөөбүз түшүндүк бирибизди. Бизде урматтуу төрага, бизде канча президент бар мамлекетибизде? Бир президент, туурабы? А у меня такое ощущение, что у нас 2 президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Алыңар аял кишиге күнүңөр түшүп калгандай болуп, алыңар мага эле жетип калса, Камчы Кыдыршаевич, сиздин да аялыңыз бар, сиздин да кыздарыңыз бар. Мени 17 жыл мурда менин апамды Бакиевтер чырылдатып, күндүз атамдатып кеткенде жалдыратып коюшкан. Ошондо 40 күн келип мени кураткан. 17 жылдан кийин тарых кайталанып жатат. Азыр бияктан деген я тут не при делах, я тут ни при чем деп алдабаңыз. 2 ай мурда салык кызмат эмне келип кетти анда? Азыр 1 айдан кийин өчөшкөндө болуп эмне майдаланып атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баары айтып атат. Кечээ бүт кыдырып чыктым каршы бергендерди. Менде мамлекеттик кызматта иштеген туугандарым жок экен. Баарын кетирдиңиздер. Кечөө болсо кыргыздын жараны экен, аны вообще кууп салдыңар. Сизге жакпаганын баарын кууп, атып эле салбайсыздарбы? Жакпайт экен айтканыңыз. Айтышпай да калды сиз менен эч ким. Мушташы эле тиги эркек киши болуп деген тиги биякта бирөө сүйлөсө, аны да кабинетине эртесиң. Это мелочность. Я настолько вас разочарована, я была совсем другого мнения. Но меня больше пугает то, что... Сизде мен көргөн да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, уккан да жокмун, билген да жокмун, эч кандай сиз менен байланышым жок. Бул бир. Ким менен байланышыңыз болсо, ошого таарынам. Так, эч кандай мамлекетте канча президент бар экенин билбесеңиз, анда уят эмеспи сизге. Андан сырткары майдаланып мен эч нерсе кылган жерим жок. Кечеки жараныңыздын, сиздин жараныңыз деп ататкан адамдын чыгарылышын ага дагы эми сөз бересизби, бербейсизби же тартиптүүрөөк болбойсузбу? Сизди угуп турдум го. Тартиптүүрөөк болуп туруңуз, пожалуйста. Так. Анан каяктагы эле жок нерселерге менин атымды жабыштырып айта бербең да. Кечеки соттун чечимин, сот чечим чыгарды. Ички иштер министрлиги расследование жүргүздү, прокуратура аны утвердить этти. Причем тут я? Еще раз говорю, ну естественно, это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал.
Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю, уже 2 дня встречаю коллег. И я даже не знал о том, что его выдворили.